рет саламатсыздарбы? Сиздердин үй-бүлөңүздөргө тынчтык, бекемден солук, жана да узун өмүр калуу менен бирге 1 сутка 4 саат 25 минут 18 секунддан кийин свет күйүп эле турса, Ош мамлекеттик университетинин Үмүт студиясы тарабынан даярдалган Кыргыз филологиясынын жаштары сиздердин назарыңыздарда. Мен Үсүпбек Канатбек жана менин жардамчым Улукбек Омокеев болмокчу. Сиздер менен дагы жолу саламдашуу менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштасак. Анда эмесе программа менен таанышып алыңыздар. Saat 12'den 12 minut ötüp 12 sekund ötkөндө жаңылыктар түрмөгө алып чыгылмакчы. Андан соң сатылбаган товарлар жөнүндө реклама кезек берилет. Ал эми кийинки кезекте SMS билдирүүлөр көрсөтүлмөкчү. Ал эми биздин көрүүчүлөргө арналган тааныбасаң таанып ал, тааныбасаң өзүң бил аттуу көрсөтүүбүз 19-дан 13 минут өткөндө жана ошондой эле 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 өткөндө көргөзөбүз. Анда эмесе назарыңыздарда жаңылыктар. Өлкөбүздүн ажоосу Курманбек Бакиев кече Кытайлар менен жолугушуп, урматтуу Кытайлар, көзүңөрдү жимшитпастан Кыргызстандан чыгып кеткиле десе, хоп деп гана чыгып кетишкен. Ошмунун Кыргыз филология факультетинде кыргыз тилге көмөкчү тилдер деген окуу курс ачылды. Анда натыйжада Тейлор, Вавилон кайтардын балдардын баары көчүп келип алышкан. Бирок алар келери менен биздин окутуучуларды даярдамакчы. Кече Сулаймантоодо саякаттап жүрүп, кумурсканын шымы жоголуп калгандыктан пилден сураса, пил шымын чечип, ары жагын, бери жагын карап, көргөн жокмун деп жооп берген. Кече Ош областык ооруканада стоматология бөлүмүндө Ошмунун жаңыдан барган студенти бир орундун тиши жылан деп тили жылып алган. Кече кечинде 2008-жылдын эң мыкты ырчысы деп аталган Султан Садыралиев Ош Кыргыз драма театрында концерт коюп жатып, "Ош, басыңарбы!" деп кыйкырганда залда эч ким жок болгон. Жаңы эрибиз Мелис Жошбаев шаарды жашылдандыруу үчүн шаардын ар жерлерине жашыл чүпүрө кийип чыгууга буйрук берди. Ал эми эптеп-септеп кыйналып сыйналып өткөн кышкы сессияда маалымат берсек, студенттер кышкы сессияны ийгиликтүү тапшырып, айылдагы канчалаган малдар кыскарууга учураган. Орточо эсеп менен бир студенттин үйүнөн 2 уй, 4,5 кой, 1,5 тоок, 2 эшектин баласынын акчасы кеткен. Андан эсе назарыңыздарды SMS жаңылыктарга бурабыз. Эй, айып Норuz майрамың менен сага дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалап, башыңдан балекет кетпей, көзүңдүн кара кетпешине тилектешимде, досум Мамаков. Алышкы Сүрпөк айылында жашаган атам Кошкорбайды, апам Түрпөканды экөөнүн калганы келбей калды. Жаңыдан шайлаган төрагабыз Сабыр Арстанбековду майлуу орунга отурушу менен чын жүрөктөн куттуктап, болбой эле дегендерди коюп берип коюңду уруксат этебиз. Балдар менен таанышамын. Фигурам 60-90-60, боюм 1,97 сантиметр, 9 миллиметр, салмагым 200 каптан арыгыраак, звонок кылгыла, маякка кайрашыгы жок. Урматтуу агайыбыз профессоров академик, сиздин быйылкы жылдын мыкты лекторуңуз болушуңуз менен куттуктап, таажардым дегендерди коюп берип коюшуңузга уруксат этебиз. Анда эмесе аба ырайы менен тааныштырсак, синоптиктер, Набай паркынын астына өлөлөр, бакчылар, төлгөчүлөр, алдамчылар жана ошондой эле жалганчылардын берген маалыматына караганда эртең аба ырайы төмөндөдө болмокчу. Ош шаарыбызда эртең Норuz майрамы болгонуна байланыштуу эртең шаарыбыздын бардык жерлерине таштарды жаашы мүмкүн. Андыктан Ош шаарындагы бомждардын биринчи курултайы өткөрүлмөкчү. Эртең Зайнабилова киши районубузда өтө жан катуу жап, ошол жерде базарда иштегендер Араванскийге көчүрүлүп турмакчы.
Ал эми Игобастан кичи районунда болсо эртең менен калың кар жаап, тизеге чейин жетишин билдиребиз. Андыктан студенттер аязда жасаганга даярдана бериңиздер. Ал эми Западный кичи районунда өтө күн ысып 100 градуска чейин жетүүсү күтүлгөндүктөн жөн эле суу кайнатпай эле беймарал нан тегиз жегенге уруксат берилет. Андан бир аз нарыкта жайгашкан Ак-Тилек кичи районунда күн андан да катуу ысып, көчөдө бараткан токтор даяр эле окраска айланып калышы. Андыктан синоптиктер эскертет. Балдар, кишилер, аялдар көчөгө чыкканда кол чатырыңыз пластмассадан болбосо өзүңүз даяр эле шашылып болуп калышыңыз мүмкүн.